Скажите, пожалуйста, составы играющих команд. И далее по протоколу матча. Азия футбол конфедерациясынын алкагындагы ушул тандоо турундағы беттештер тейлегенде дарбазанын тору калууна келтирилгенден кийин тышкырык жаңырдагы Илбирс командасы эми беттешти. Оюн азырынча Абдыжатан оюнчулары ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бербей турат. Эрнис Батыркановдун Жапаров менен байлашуу сокку жана Султан Чомоев. Мына бул беттештеги эң алгачкы сейфти жасаганын дагы талашсыз. Атай Жумашев да топ. Атайга эки оюнчу каршы турат. Атай Жумашев борбордук бөлүккө алыстан Магомед Узеновдун соккусу жана бурчтан чыгарып берип орун алат. Ушул жерде Илбирс кийиминин өңү ак деген дагы көрсөтмө орун алганын айтып өтөлү. Биймирза Жеңишбеков өтө керемет мүмкүнчүлүк болчу. Ийгиликтүү оюнун көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Биз болсо байкайлы узатылган пас Чомоевдун колунан топ чыгып кетти. Бирок кайрадан жеткен жок. Ушул жерден Элмирбек Куатбековдун жазгыруусу жана алыстан сокку. Мына мынтип Калысбек Акималиев топтун мизин кайтарды. Бирок Нурмат уулу жаңылышты. Магомед Узенов алыстан сокку, гол! Эсеп 0-1 жана мына мынтип жолдой албай калсам да өтө эле туура эмес да болуп калмак. Караңыздар, мына болгону кубаттуу сокку менен мына мынтип туруп бул жерде Султан Чомоев топту артыбызга кайтарды жана Марлен Мурзахматов эки коргоочуга каршы жардамга ким бара жатат. Марлен Мурзахматовдун алыстан жолдон соккусу. Демек жыйынтыгы бурчтан чыган пасы Магомед Узенов Жумашевдун калтырган пасы жана пенальти. Мына мынтип колго тийгенин бир рет көрүп ынанып алсак болот. Мына Узенов Атай Жумашев токтотпой туруп кабыл алганда 3-чү номурдагы Нурсултан Шамшиевдин колуна болбош керек экенин дагы түшүндүргөндөн кийинки тереш. Жумашевдин соккусу, гол! Эсеп 0-2 жана кайталоодон байкасаңыздар, Атай Жумашевдин кубаттуу соккусу борбордук бөлүккө. Менимче Чемпиондор лигасынын финалындагы ушул Юсуповго демек эми стандарттык абал. Топту Мирлан Бекбердинов узатылган пас, сокку жана дарбазадан бир азына бир кирек. Атай Жумашев азыр эки оюнчунун жазгырып туруп сокку жолдою жок. Бирөөнү жазгырып туруп эле мына мынтип кубаттуу соккуну жолду. Жер менен кубаттуу пас, сокку орун алабы, сокку жана Султан Чомоев. Сол коргоочулар аркылуу Узенов жер менен жана Алыгуловдун соккусу кайда. Мындай керемет мүмкүнчүлүк Камалидин Ташиев аркылуу. Ташиев Жумашевке. Борбордук бөлүктөн Орозбек Тимурулу керемет пас, сокку, гол! Эсеп 0-3 жана максат чындыгында өтө керемет пас. Караңыздар, согончок менен кандай өткөрүп берүү. Ал эми максат Алыгулов бул жерден голду ана дарбазага жолдоп коюп. Шаршембеков жакын пас. Тегичи калсын ышкырыгы жаңырды дагы. Биз болсо ушул 0-3 эсебинде 4-1 финалдын алкагындагы Илбирс Абдыжата беттешин жыйынтыктайбыз.